Саламатсыздарбы урматтуу элдик кабар каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү берүүбүз Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго арналмакчы. Сооронбай Жээнбеков ушул видеону кайрадан көрүп, өзүнүн ошондо айткан сөздөрүн эстеп жүрсө, ал өзү үчүн дагы, эл үчүн дагы жакшы болмок. Анткени Сооронбай Жээнбеков президент болордун алдында бир топ убадаларды берген. Ошол убадалардын аткарылышын азыр эл үмүт кылып күтүп келет. Сооронбай Жээнбеков: мен элден чыккан адаммын, мен жөнөкөй колхозчунун үйүнөн чыкканмын, мен элдин үнүн угам, мен дайыма эл менен аралашып жүрөм деген сөздөрдү айткан эле. Эгерде Сооронбай Жээнбеков, урматтуу президент, элдин үнүн уккан болсо, азыр Кыргызстандын кайсыл булчуңуна барба Садыр Жапаровду актап бергиле. Садыр Жапаров Кыргыз үчүн күйгөн бала деп жаш баладан кары аксакалдарга чейин айтып келет. Сооронбай Жээнбеков ошондо айткан сөздөрүн аткарса, ушуну дагы мындай иш жүзүнө ашырышы керек. Анткени Садыр Жапаровдун камалышына ошол Атамбаевдин бийлиги күнөөлүү, аны эл жакшы билет. Жапаровду ушул күмтөрдү айтып жатат, ушул ишти токтотуп коет деп акча Кыргызстанга келбей калат же биздин чөнтөгүбүзгө түшпөй калат деген сыяктуу бир жаман ойлор менен Садыр Жапаровду каматкан, аны эл жакшы билет. Сооронбай Жээнбеков да ошол Атамбаевдин катасын кайталабастан азыр Садыр Жапаровду актап берген болсо, ушул иши менен тарыхта калат. Атамбаев каралап жөндөн жөн каматкан баланы чыгарып берди Сооронбай Жээнбеков. Азамат деп элдин ишеними дагы арта баштайт. Азыр биз блогерлер жамааты дагы Сооронбай Жээнбековдун кылып жаткан иштерине эч кандай каршылыгыбыз жок. Албетте Кыргызстанды ойлоп бир жакшы иштерди кылып жатат. Бирок ошонун арасында дагы мындай адилеттүүлүк иштерди кылсаңыз жакшы болмок эле. Азыр бул видеону мен сиздерге акырына чейин коюп беремин. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди албетте жазып кетиңиз. Бюджетти көбөйткөнгө мен булактарын билем, ичинден колу менен кылып келген губернатор иштеп, премьер иштеп. Аны мамлекеттин казынасына бурганга, көбөйткөнгө толук мүмкүнчүлүгүм бар. Мына айтып атышат көптөрү, мына саламат сактоо, билим берүү, маданият, соцтармакта иштегендерге айтып атышат. Биз айлыкты, пенсияны 10 000 кылабыз дейт. Пенсияны жылда көтөрөбүз, урматтаган тугандар. Сөз көтөрөбүз. Алар 10 000 кылса, мен 11 000 кылып берем, урматтаган тугандар. Буну унутпагыла. Мына айтып атышат, биз айлыкты 25 кылабыз дейт, 25 000 кылабыз дейт. Алар 25 000 кылса, мен 26 000 кылып берем. Мага ишенгиле, урматтаган тугандар. Ишенгиле. Эмне үчүн дегенде бюджетти кандай толтурган жолун мен жакшы билем. Биринчи менин күрөшүм мамлекеттик казынага түшпөй кетип аткан башка каражаттарды толугу менен казынага түшүрүш. Аны мен кыла алам, урматтаган тугандар. Мага ишенгиле, айлык дагы, пенсия баардыгы тең өз мөөнөтүндө көтөрүлөт. Кыргыз көчү жолун улайт. Сооронбай Жээнбеков татыктуу талапкер. Бул программа мына жүрөктөн чыккан, өзүмүн тажрыйбамдан чыккан программа. Мен мына айтып атам, урматтаган тугандар, мен айтып атам, мен деп сүйлөп калдым. Мен деп эч качан сүйлөшмөсүн, биз деп сүйлөшөлүм. Биз дечелем, эми мен десем, баягы добуш алыш үчүн бул да кээде айтпасаң болбойт экен. Мен тугандар сиздердин араңардан чыкканмын. Мен айрыман башкалардан. Совхозда зоотехник болуп, мугалим болуп, совхозда зоотехник болуп иштеп, ошол малчылар менен эле мал багышып, сакманчы менен сакман багышып жүргөн мен Кыргыздын уулумун. Алыскы Караголжо районунан, Шартуу Оор районунан, Баламкадан да Оор району, Кытайдын границасында турган. Колхоздун башкарма сакман директору болуп жүрүп, суу сугачы менен, чөп чапкан менен чөп чап. Ошол жердеги мугалим врачтар менен, айылда иштеген ишкерлер менен, бүт катмар менен, аксакалдар менен, бүт катмар менен чогуу иштеп, чогуу жүрүп, проблеманы абдан жакшы билем. Ошон үчүн айтып атам, мен сенин араңардан чыкканмын деп. Мен бир бензин саат, жумуш саат чыккан жокмун, урматтаган тугандар. Бардык мамлекеттик тепкичти басып өттүм. Губернатор болдум, министр болдум.
Aparatta işledim, kadın kızıma başkardım, premier ministr oldum. Buna ekspertler bana жазып атат, mağa da жазышты. Bardığında var, men de жазыштым. Бирок, урматтуу ағайын туғандар, менин программам барды келип айтат. Менин программам бул жүрөктөн чыккан, жүрөктө башымда урматтуу ағайын туғандар. Мишин дегенде мен колу менен кылып келгенмин. Кыргыз көчү жолун улайт. Сооронбай Жээнбеков татыктуу талапкер. Жақсы манаймен тосыңыздар, мен расылық білен разымын. Мен уәде берем, Құдайым қолдап, бел қолдап. Президент болып қалсам, ақ, таза, қалыз, мен сізге іштеп берем. Аны үшін менің урматтуу ағайын туғандар, білімім, тәжірибем, дараметім, ар-намысым жетеді. Маған шеңгіле жүкті көтеріп берем, урматтуу ағайын туғандар. Көтеріп келгенім. Жээнбековка добушуңду бер. Номер 9. Мен Назал Кучбек, Чаткал районунан болом. Чаткал районунда көп жыл 12 жылга чейин АКХчынын кеңешчиси район боюнча иштеп келдим. Азыркы күндө ошол укук мүчөмүн. Ушул мен Садыр ийниме көптөн бери ушуну колдоп жүргөн адамдардын бири болуп эсептелемин. Ошого Садыр ийниме ичине Токой жактан болсо дагы колдоо көрсөтүп ушуларды арнадым эле. Силерге ушуларды окуп берейин. Ойлоном, ой түйүнө жетпей келем, сүйлөгө сөздөр өзүн таппай сенектенем, келгениме күн айланып, айга теңелип, 2 айдан ашык күн өттү, чакырышат, жердеш тууган досторум, ак сакал, көк сакал кызматтагы адамдар да сурашат, сынагансып келбейсиңби, үйүң жокпу сенин дешип, башыма орноп, ичиме кирип алган Садыр ийиним, чыдаган жаны темир, чоюнданбы же асыл таштанбы, канчалык көп тагдырды башына салса дагы, арстандык көз карашта сүрүң сенин элес берет. Жаралгандай кыргыз үчүн сенин демиң, кетсемден кете албайм, таштап сени ачуу сөз айта албайм. Байгамбар жашын берип айла жок, айтууга туура келет. Кеп кашайткан кайдыгерликтен, кенебес кезиликтен ойгонуп, өз дагырыбызды өзүбүз чечишибиз керек. Сөзүмдүн аягында талайыбызды, тамырыбызды, тарыхыбызды, тазалык тарбиябызды, тамчылаган көз жашыбызды, кошок кошкон ырыбызды, сирип салган сыйыбызды, сырыбызды тапшырабыз кимге? Мынакей ушунда туугандар, көптөгөн сыноонун элегинен өткөн акылман элибиз өзү билет. Кимдин ким экенин ойлон элим, ойлон журтум, жалпы бир чечимге келип, урматтуу Сооронбай, өтүнүп өзүңдөн суранабыз, Садырга ойлонбостон боштондук бер. Президент тарапта дагы, жогорку кеңеште дагы, өкмөт тарапта дагы кумтөр маселесинин акыйкат чечилишине кайдыгер караган маанайды көрүп, ара жолдо кумтөрдүн акчасына сатылып унчукпай калгандарды, башында жакшы эле каршы чыгып, анан кийин жумшарып, жыйып калган аттуу баштуу эле кишилерди көрүп, Садыр Жапаров өзү жалгыз калса дагы кумтөрдүн айыбын ачып, бул иштин акырына чыгарууну максат кылат. Урматтуу депутаттар, мен сиздердин баарыңыздарды мына өзгөчө ушу добуш берерде көңүлүңүздөрдү буруп, ушул токтомду дагы бир карап коюңуздарды суранып кетилем. Себеп дегенде бул токтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Ал жерде 20 миңден ашык акционерлер бар. Чет өлкөлүк 20 миңден ашык акционерлер бар. Bir yerde bu toktомдо сунушталып атат. Жаңы кыргыз иш компаниясы түзүлүп, ошого 3 күн ичинде өткүзүп берилиш керек деп туруп. Biz emne sebepten жанагы ömürök toktogуш айткан канча дедиңиз 20 миң акционерлердин кызыкчылыгын колдойбуз дагы 5 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгын колдобойбуз. Biz элдин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Буга чейин биз таланып, жутулуп алдып кеттик, бардыгына барып келе жатып, эми дагы эле ошого туура келебизби? Мына бул Садыр Жапарович ушунча иштегенин, көрүп туруп көрмөкчө кылсак, көзү көрбөп калат. Кылганы кылбан десеңер, кандай эмне болот? Ушул нерсени колдош керек. Мына колдобоймун, тигиндей мындай деген жакшы сөз эмес. Бул жакшы ел аркада турат.
20 жыл кандай акыбалга келдик. Эми дагы 20 жыл ошондой акыбалга барабыз. Регламенттин талабы боюнча депутатка карата каралып аткан маселеге анын катышуусу абзел. Ошондуктан мен суранат элем, Садыр Жапаровдун бул жерге катышуусун камсыз кылып берсек. Сот бөлөк киши менен билесиздер, ал киши азыр ал кишинин кишиге байланыштуу кылмыш иши сотко өткөн, ошон үчүн мындай уруксатты сот берет. Бирок мен ойлойм, сот ушундай жогорку кеңештин жыйынына катышуу боюнча уруксатты дагы бүгүнкү күнү УПКнын негизинде бере албайт. Садыр Нуркожоевич бүгүн ошол кумтөрдүн элдин байлыгын көтөрүп чыккан үчүн мыйзамсыз түрмөдө отурат. Бул жерде бүгүн Садыр Нуркожоевичти эч ким депутаттыгынан да ажыраткан жок, эч ким кылмышкер деп мойнуна кое элек. Ушуга макулсузбу? Ал эмес коомчулук арасында Садыр Нуркожоевич мыйзамсыз отурат деген түшүнүктөр бар. А ушул жерге келип, ал өзүнүн укугун, өзүнүн мыйзамдуу укугун пайдаланып алсын десе, ошого эмнеге ушунчалык тырышып атасыңар? Аида Жеңишбековна, бул күндө өтөт. Бул күндө өтөт. Бул күн үчүн миллион жолу өкүнсөңүз да кайра келбей турган мезгил келип калат. Этият болуңуз ошол нерседе. Анан кийин туруп алып сиз соттун атынан да жооп бере атасыз. Жакында сиз президенттин атынан да жооп бере турган мезгилге жетейин деп калыптырсыз. Урматтуу судья, адвокаттардын берген өтүнүчүн колдойбуз, конечно. Бирок чабызбы чыкпайбызбы? Аны сиз ак үй менен кеңешип чечесиз. Бизге белгилүү, айрыкча мына ушул прокурорлордун шефинясы Аида Салянова өзүнүн кетирген катачылыгын оңдош үчүн жан талашып сизге да киши жөнөтүп атканын билебиз. Буларды да кыйнап атканын билебиз прокурорлордун. Силер сүйлөбөй атасыңар, силер кача иштеп атасыңар. Ал өзүнүн ошибкасын эч ким билгиси келбейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мына Кумтөр боюнча бүтүндөй республика уже билди. Кумтөр эмне болуп атканын билди да. Эгер биз камалып калбаганда мынчалык деңгээлде билмеген эмес экен. Бул менин оюм да. Мына кече күнү ушул өкмөттүк комиссия барып текшерди. Биздин аркабыздан депутаттык комиссияга ишенбөөчүлүк көргөзгөндөй болуп барып текшерди. Биз казып чыккандын ашып кетсе 70%-ын алып келип жогорку кеңештен окудум. Мен толук угуп отурдум ушул радиода. Андан сырткары, мына өзлөрү 30 жылдык стажы бар Динара Кутманова деген айлана чөйрөнү коргоо боюнча экспертти жалдап барышкан экен. Биздин эксперт Кыргызстандын. Мындан сырткары да группа бар экен, 4-5 Алардыкы да ошо 20-30 жылдык стаждар бар. Булар эмнени айтат? Булар 5 миллиард долларга чыгым болгон деп эсептеп чыгышты. Так суммасын эсептеп чыкты. Биздин комиссия эсептеген эмеспиз. Кийин тергөө тобу келсе эсептесин дегенбиз да. Бул 5 миллиард десе Темир Сариев айтат, жок андай болбойт, аны төлөй алышпайт да деп атат. Мына интервьюсу турат. Аны төлөй алышпайт да деп туруп 150 миллион штраф салып атат. Эми бай деңиздин тамчысындай нерсени салып атат да. Буга ким жооп берет 5 миллиард доллар? Эгерде дагы ушинтип отура берсек, биз ушундай сот залында ушак териштирип отура берсек. Бүгүн 5 миллиард долларга чыгым болсо, 5-10 жылдан кийин 10-20 миллиард долларга чыгым болот да. Ким жооп бериш керек ага? Ким прокурорлор жооп береби, бизби, сизби, же бул адвокаттарбы, же ак үй жооп береби? Бирөө жооп бериш керек да негизи. Ошондуктан урматтуу судья, биз Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Башыбыз аман эсен чыкса ушул жерде отурганда, ушул ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. Эмне үчүн 5 миллиард долларга чыгым келтирип атсак, Сариев 150 миллион аны төлөй албайт да Динара деп, экөөбүз урушуп кеттик деп могу эксперт айтып атат. Сариев менен мен урушуп кеттим. Ошон үчүн бул жөн калбаш керек. Бул кыргыз элиде жалпы журтчулук билип коюш керек ушуну. А биз эмне комиссиянын көз карашы менен иштешибиз керекпи, мыйзамдын көз карашы менен эмес. Эксперттер санап берет. Анда эмнеге бул эксперттерди жалдап барды? Бюджеттен мына могу отурганыбыздын бардыгыбыздын чөнтөгүнөн кетип атат. 47 миллион сом коротушту ушуларга берип. А мен бюджеттен бир тыйын алган эмесмин. Аларга караганда эки эсе көп эксперттерди иштеткен, 40ка жакын экспертти. А булар 20 эксперт иштетип 47 миллион сом коротуп атат. Бу дагы сиздин, мына ошол эле прокурорлордун да чөнтөгүнөн кетип атат баары. Эмне үчүн муну айтышпайт? Эмне үчүн мына прокурорлор бизди күнөөлөйсүңөр дагы, ушундай фактыларды силер күнөөлөп чыкпайсыңар, а? Силердин бул милдетиңер да түздөн-түз. Андан сырткары ошол эле шефиняңар Аида Салянова 1,5 миллиард сомду бюджеттен дигиз списать этип салып атат налогтон. Эмне үчүн муну көтөрбөйсүңөр?
Биз диги талкуу болгон учурда муну дагы айтамын. Урматтуу судья, талкуу болгон учурда мен беремин сизге, өтүнүч келтиремин, жай аныктама чыгарышыңыз керек ген прокурор боюнча. Аида Салянова боюнча. Бул мыйзамдын талабы, менин талабым эмес. УПКда так көрсөтүлгөн. Канчанчы статьяда 19-чу, 29-чу статьяда так көрсөтүлүп турат. Ошон үчүн мына биз баарыбыз эле, биз ушу тордун артында отургандар үчүн эле керек эмес кумтөр. Баарыбыз үчүн керек. Ошон үчүн тез аранын ичинде маселени чечип, ушул ишти аягына чыгарышыбыз керек. Бул биздин соттун же болбосо тиги прокурорлордун эле же биздин кызыкчылыгы эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу, ошол коркунучта турат.